Мен турган жер 30 адырдын центри туугандар. Шаар жактан келген болсоңуздар, бул 30 адырдын биринчи светофору деп коет. Светофордон солго бурулсаңыздар кара суу поворот. И светофордон сиздер оңго бурулуп киресиздер дагы. Жогору тарапка бир 300 метр чыксаңыздар мечит бар экен. Мечиттен кийинки көчөдө сатылуучу үй жайгашкан. Туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө үйгө дагы келип калдым. Трассадан бир 300 метр киресиздер. Ориентирди мына мечитке алсаңыздар болот. Көрдүңүздөрбү? Мечиттен кийинки эле ушул көчөдө үй жайгашкан. 4 тарабы тосулган, варата коюлган. Үйдүн ичине бисмилла деп варатаны ачып кириңиздер. Ошол жактан кенен информацияны берейин. Баасы дагы жакшы. Канча дей турган болсоңуздар, азыр видеонун аягында баасын айтам. Так, бул жак ошо варата, ачып кирсеңиздер, мына 2 этаж үйдү көрө аласыздар. Бул жак ошо навес. Түшүнүктүү эле. Үйдү да атайын бир бурчка салган, жерди уттурбайын депчи. Кыскасы бүт бардыгы пландаштырылган. Бандай халтура эмес, для себя салынган деп ээси мага кыйла маалымат берди азыр. Биринчи этаж менен экинчи этаждын ортосуна плита ташталган. Балкону бар, мына. Вид өзү чостойт, мына байкаңыздарчы. Көрүңүздөрбү, зың кыйып турат. Топка бул жакта. Мына жак ажатканда 4 тарабы пескоблок менен тосулган. И өйдөсүнө бандай бетон куюп койгон. Банда навеста бир кошумча курулуш кыла турган болсоңуздар, ал жагындагы ойлоп коюптур. Бардыгы пландаштырылган да, мындай айтканда. Эми жүрүңүздөр, үйдүн ичин көргөзөйүн. Ичи кандай экен деп уже кызыгып баштадыңыздар. Кумшубак болгон, анан баягы клей тартып койгонмун дейт. Клей тартылса уже баягы травертинге деле даяр болуп калат экен да, сырткы фасадычы. Мен деле стройканы көп деле жакшы түшүнө бербейм. Эми ачыгын айтып атам, паровой батарейкалар, айнек пластик. Бул чыкканыңыздарда как холл катары кетет, байкаңыздар. Бул жагы дагы бир комната. Детский кылып койсоңуздар болот, кухня кылып койсоңуздар болот. Эми ал жагына биз кийлигишпейбиз. Так, бул экинчи комната, батарейкалар, айнектер. Анан мына дубалдарын байкаңыздар. Подобой дейт уже, обойго даяр экен. Каласаңыздар обой, каласаңыздар краска. Ал жагына биз кийлигишпейбиз. Каалагандай вкусуңуздарга карап бүтүрө бересиздер. Мына лестницасы да даяр экен. Эми экинчи этажын көргөзбөй эле коюп атат. Экинчи этажы деле ушундай эле планировкада. 3-3төн, жок, ылдый тарабы 4, өйдө тарабы 3 болсо, жалпысынан ошондо 7-8 комната болуп калат экен да. Үй чоң экен. 7-8 комната туугандар. Ылдый 4, өйдөсү деле 4 болот да. Ошондо жалпысынан 8 комнатадан турган үй. 12ге 10 узун турасы эле уже түшүнүктүү болуп турат, чоң болуп. Мына бул да бир комната экен, байкаңыздарчы. Жакшы, өтө сонун. Өтө жакшы, досторум. Болду, окшойт, эми үйдүн сыртына чыгайлы. Так, кошумча курулуштарды дагы уже секин көргөзөйүн сиздерге. Мына, топканы уже коюп койгон. Үй жылыш боюнча маселе жара албайт. Кыш деле эртең эле 5-6 айда келип калат. Кыштын камын жазында көр деп коет. Бул жак очок сөрүлөрдүн местасы. Нар жак ажаткана. Мына балкону бар экен. Бул жак уже үйгө кирүүчү вход. Кыскасы бардыгы сонун пландаштырылган. Мындай эптеп эле салып койгон эмесмин, халтура эмес дейт. Халтура кылып эле эптеп уруп соғып сыртын жылтыратып туруп сатып берет го, андай эмес. Лично өзү айтты азыр. Үй кирпич менен тургузулган, эч кандай газоблок, пескоблок эмес. Көрүңүздөрбү? 12ге 10 болгон ушул үйдү көргөзүп бердим. 4 өйдө тарабы 4. Ошондо 8 комната, 2 этаж. Кирпич менен тургузулган, керек болсо навестери дагы кирпичкен. Сейсмопоис колонналар орнотулган. Сүрөттөрүн мага азыр көргөздү, кийин ээси өзү деле көргөзөт. Биринчи этаж менен экинчи этаждын ортосунда плита ташталган. Баасы $115,000, кеми бар. Ипотека жол менен да алсаңыздар болот. Вариант обмен жолдорун сүйлөшөсүздөр хозяин менен. Ортодо эч кандай посредник жок, түзмө-түз хозяин менен сүйлөшөсүздөр.